Адамдарды ташкындап аккан селден куткарган, урандылардын алдынан сууруп чыккан, жалында күйгөн өрттү аралап адам өмүрүн аман алып калган, же кокустан тереңдикке түшүп кеткен, жардамга муктаж адамдарды жонуна көтөрүп чыккан, өз өмүрүн тобокелге салгандар ким десеңиз, бул куткаруучулар. Дегеле кыргыз куткаруучуларынын эр жүрөктүгү, күжүрмөн даярдыгы, өзгөчө кырдаалдарда иштин көзүн таба билгени эл арасында гана айтылбастан чет өлкөлүк кесиптештери тарабынан да мактоого арзып келет. Тагыраагы Түркиядагы зилзалада, Казакстанда кар күркүсүндө калгандарды куткарууда кыраакылык менен иштегендерин чет өлкөлүк кесиптештери гана эмес, жергиликтүү эл дагы ушул кезге чейин мактап, даңктап келет. Куткаруучулар күнү бул өз өмүрүн өлкөнүн коопсуздугуна арнаган кызматкерлерге ыраазычылык билдирүү гана эмес, алардын ишмердүүлүгүнө мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлүп жатканын дагы бир жолу далилдеген күн. Мына бүгүнкү техникалар куткаруучулардын издөө, куткаруу, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана кесепеттерди жоюуга багытталган ишин жеңилдетип, ыкчамдыкты камсыздап, бир топ жарандардын ажаты начарына жана элдин ыраазычылыгын алаарына терең ишенемин. Сиздер менен биргеликте буюрса куткаруу кызматында кызмат өтөөнү өзгөчө сыймык алып келгидей кесипке айландырабыз. Бул жолу өзгөчө кырдаалдар министрлигине 28 даана жаңы техника тапшырылды. Тапшырылган техникалардын катарында 11 даана КАМАЗ үлгүсүндөгү өрт өчүрүүчү унаа, 4 борттуу КАМАЗ, 3 ВИТ жеңил унаа, 6 Кобальт Шевроле, 1 Шевроле Трекер, 1 Крузак, 2 жүктөгүч. Ошондой эле 500 даана жаңы күжүрмөн кийим, байланыш шаймандары жана куткаруу жабдуулары берилди. 2020-жылга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин техникалык базасы эскирген болчу. Мисалы, өрт өчүрүүчү унаалар 4 тонна гана суу ташый алса, азыркы жаңы үлгүдөгүлөр 6 тоннага чейин ташыйт. Ошол убакта министрликте болгону 40 өрт өчүрүүчү унаа, 4 КАМАЗ жана 2 гана катер бар эле. Көпчүлүк техника гуманитардык жардам иретинде алынган жана эски абалда болчу. Соңку 5 жылда министрликтин техникалык мүмкүнчүлүктөрү бир нечесе кеңейди. Бүгүнкү күндө ÖKM'дин карамагында 800ге жакын атайын техника бар. Анын ичинен 572си соңку 4 жылда жаңысынан алынган. Булардын катарында авариялык куткаруучу унаалар, жүргүнчү жана жүк ташуучу транспорттар, катерлер, тик учактар жана Mercedes-Benz Actros үлгүсүндөгү заманбап техника бар. Бул унаа 54 метр бийиктикке чейин жетип, 16 кабаттуу имараттарда иштөөгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары Starlink спутник байланышы аркылуу алыскы аймактар менен туруктуу байланыш түзүлдү. Мурда техника негизинен гранттар жана гуманитардык жардам аркылуу алынса, азыр мамлекет өзгөчө кырдаалдар министрлигине түздөн-түз каржылык колдоо көрсөтүүдө. Мисалы, 2020-жылы техникалык камсыздоого кеткен каражат 10 миллион сомду түзсө, 2024-жылы бул көрсөткүч 100 миллиондогон сомго чейин жетти. Президенттин жарлыгына ылайык 2025-жылдын 1-июлунан тарта куткаруучулардын айлыгы орточо 60-70 миң сомго көтөрүлөт. Ыкчамдык, мобилдүүлүк жана кесипкөйлүк өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башкы принциптери. Бүгүнкү куткаруучу заманбап техника менен жабдылган, элге кызмат кылууга ар дайым даяр адис. Бул жетишкендиктер мамлекет менен элдин коопсуздугу үчүн жасалган ишенимдүү кадам.